новостройка. Алматинға қымбайды, чуть-чуть. Мынакей урматтуу кыргыз элим, момун мусулман бир туугандар, бүгүн Ош шаарында Алтын ай эжеге кайрымдуулук марафон болуп өттү. Бул марафон 37 жаштагы Кадамжай район тургуну Алтын ай деген экөөбүз боор оорусуна чалдыгып, боорун Индияда операция жасоо үчүн марафондорду баштап кече 3 январь күнү коомчулук алып чыкканбыз. Видео тартып интернет булактарына жайгаштырганбыз. Кудайга шүгүрлөр болсун, элден айланса аздык кылат экен. Кече марафон баштаганга чейин ошо коомчулукка видео тартылып киргизгенден кийин видеону көрүп кайрымдуу берешен кыргыз элим колунан келген салымын кошуп отуруп 450 000 сом акча жыйналыптыр. 450 000 рубль Сбербанк картасына жана ошо Кызылкая шаарынын жердештери жана эл сом номерине и единица катарда салып коюшуптур. Андан кийин биз Кызылкая шаарына биринчи марафонду өткөрдүк. 60 000 акча жыйналды. Кече Нокот районунда өткөрдүк. 38 000 ашыгыраак акча жыйналды. Бүгүн Кудай буйруса, бүгүн канчасы болуп калды? 21. 21 бүгүн Ош шаарында, Ош шаарынын так шаардын ортосунда кайрымдуулук марафон болуп өттү. Алтын ай жашаптуу. Мынакей буйруса сиздерден элден түшкөн аманатты сиздердин алдыңыздарда эсептеп, эжекебиз жаныбызда отурат. Чыдабай бүгүн Ошко дагы келди. Эжеке үйдө отуруп тура бериңиз десем, кыйналып атканымда кантип отурам, эртерээк жакшы болуп кетсем деп, мына кемпир апасы, чоң энебиз кызын ээрчитип алып, барбаган жери калбады. Какпаган эшиги калбады. Кантип ушул кызымды жакшы аман эсен сактап калсам деп колунан келген аракетти кылып жүрөт. Туугандар, Алтын ай эжеге күйүп катуу чуркаган чынында момундай айтканда бир гана жалгыз апасы болуп атат. Калганы мына жердештери, инилери аракетти кылып мына марафонду өтүп атат. Кудайга шүгүрлөр болсун. Дагы да жардам берем деген инсандарга кайрылуу кылабыз, чакыруу кылабыз, мекендештер келип жардам берсеңиздер болот. Бүгүн марафондон чогулган аманаттарды сиздердин алдыңыздарда эсептеп тапшырууну туура көрдүк буйруса. Мынакей туугандар, мекендештер, кыргыз элим кандай гана кайрымдуу берешен, айкөл эл экен. Элибизден айлансак аздык кылат экен. Караңыздарчы, карапайым кайрымдуу кыргыз элим өздөрү соода кылып, өздөрү балам деп, үй бүлөм деп суукта кезерип соода кылып отурса дагы, моментеп Аллахтын берген ырыскысы менен бөлүшүп, ушул эжебизге салымын кошуп кетип аткан бир туугандарга, студенттерге, жалпы момун мусулман бир туугандарга ыраазычылыгымды билдирем. Чынында мындай абалда кантип ыраазычылыгыңды же рахматыңды сөзүң менен айтып жеткирүү кыйын экен. Ыраазычылыкты биз эмес, мекендештер, бир гана жараткан Аллах берген болсун баарыбызга. Буюрса бардыгыңыздарга ушунчалык терең ыраазычылык. Мен дагы да чакырып кетем, туугандар, келиңиздер. Могул эсептеп аткан аманатыбыз ушу карапайым, кайрымдуу эле кыргыз элим жардамын берип өттү. Бир чоң келип, мынакей деп салып кеткен жок. Жанагы эле жөнөкөй адамдар, студенттер, өздөрү студент болуп, араңдан оокат кылып окуп жүрсө дагы салымын кошуп кетип атышты. Биз ошолорчолук жокпузбу, туугандар? Садака менен адамдын мал мүлкү кемибейт дейт. Садака байлыгын сактайт дейт. Биз
1 сом салып койсок, 2 сом салып койсок, буйруса Алтынай эженин операциясына, каражатына кичине болсо да салым болуп калат. Бирок ошол биздин салган салымыбыз менен биздин маселебиз чечилип калбайт туугандар. Садака адамдын байлыгын, мүлкүн кемитпейт. Келиңиздер туугандар, терең ойлонуп, арабызда кыйналып отурган, оор абалда, оор тагдырдагы, ооруп аткан инсандарга колубуздан келген салымды кошуп, эгер мүмкүнчүлүк жок болгон болсо туугандар, дуа берип кетиңиздер. Мен ушуга чакырам баардыгыңыздарды. Тигири күчөө. Мынакей урматтуу мекендештер, кыргыз элим, Кудай буйруса бүгүн 3-күн марафон болуп отурат. Кече мурунку күнү Кызылкая шаарында Алтынай жашааттуу марафон болуп өткөн. Ал жерде 60 000 сом чогулган. Кече 20 январь күнү экинчи марафон болуп өттү Нокат районунда. Ал жерде 38 240 сом чогулган. Бүгүн Кудай буйруса Ош шаарында 3-чү марафон болуп өттү. Ош шаарынын шаар так ортосунда. Буйруса бүгүнкү элден чогулган аманат мынакей сиздердин алдыңыздарда эсептеп, туугандар, сиздердин көзүңүздөрдө Алтынай эженин апасы Алтынай эже өздөрүнүн алдында жайып алып эсептеп, отчеттук негизде сиздердин алдыңыздарда элдин сиздердин аманатыңыздарды тапшырып коюуну туура көрдүк мекендештер. Бүгүнкү чогулган жалпы аманат 64 700 сом акча чогулуптур. Сиздерден чогулган аманат. Буйруса сиздердин берген жардамыңыздар, сиздердин берген аманатыңыздар боор оорусуна чалдыккан 37 жаштагы Алтынай апанын өмүрүн сактап калат деп ишенебиз мекендештер. Баардыгыңыздарга рахматымды айтам. Аллах ыраазы болсун. Мынакей эжеке, буйруса биз Акниет Аманат коомдук фонд, мен сизге алгач айтканда жон гана биз көпүрөбүз деген мына элдин аманаты сиздерге тапшырып коюуну туура көрдүк. Мынакей апаге алып, неме кыласыз, эжекенин ден соолугуна бир аз болсо да жарат Кудай буйруса, операциясына жарайт деп ишенебиз. Тамчыдан көл куралат дейт, мына элден айланса аздык кылат. Эл акырындык менен чогулдук, Кудай буйруса чогулат. Мынакей азыр 600 000 сомдон ашуун акча жиналып калды. Дагы да аракет кылсак, аягына чыгабыз иншалла Кудай буйруса. Жалпы жардам берген мекендештерге, бир туугандарга рахматыңызды, ыраазыңызды айтып кетсеңиз. Ушул Ош шаарынын Катуураак сүйлөңүз. Урматтуу элибиз, журтубуз, Кыргызстандын эли, туугандар, жердештер, мекендештер, ушул карындашыбызга кылган салымыңыздар үчүн чоң рахмат. Биз дагы колдон келсе элге кайтарышка аракет кылабыз. Келечекте Алтынай карындашым элдин кызматын актаган жакшына кыздардан болуп, элге дагы жардам кылган кыздардан болот. Кудай кааласа жакшы болуп кетсин. Сиздерге дагы колдон келгенде эл үчүн тик турган кыздардан болсун. Рахмат, ушул берген салымыңыздарга рахмат. Сиздерге чексиз рахмат айтам. Ошол. Рахмат. Алтынай эже, биз жанагы сиз
Бүгін Ош шаарына чыдабастан келип, марафонго келип катышып берип кеттиңиз, 1 сааттай отуруп кеттиңиз. Коомчулук жазып атат. Эмнеге ал жерге отургузуп койдуңар депчи. Биз сизди үйүңүздө отуруп тура бериңиз, кыйналбаңыз. Мынакей инилериңиз бар экен, жердештериңиз бар экен. Буюрса чогулган аманаттар күнүңгүсүн күндө тапшырылып, жеткирилет, Кудай буйрса деп жакшы сөзүбүздү айтканбыз. Бирок сиз чыдабастан кыйналып атканыңызды көрүп атабыз, чыдабастан келип катышып берип атасыз. Жалпы жардам берген инсандарга рахматыңызды, дуаңызды айтып, жана дагы бир кайрылуу жасап кетсеңиз. Şu Kırgız elim, şu meni oğraganım, bor orusu meni orup жатқан. Nima çydabastan kelip elime kayrımdılık surap, jardam surap, uşul özümden işensin dep çydabastığımdan kelip oturup berdim. Ошол koşkan salmыңыздар үчүн абдан ыраазымын, рахмат эли журтум. Кудай кааласа насип кылса, сиздердин жардамыңыздар менен эсен аман жакшы болуп келейин. Ушул мен үчүн жардам кылганыңыздарга рахмат, барыңыздарга ыраазымын. Рахмат. Рахмат баарыңыздарга туугандар. Кайрымдуу берешен кыргыз элим. Караңыздарчы. Кандай гана bir жакшылык жумуштар болуп атат. Бакыт деген чынында bir жакшылык жумуш жасап, ошол жумушуңдун жыйынтыгы чыгып, ошол инсан жүзүнө жылмаюу келип, сага ыраазычылыгы көрүнүп турса, ошол бакыт экен туугандар. Кудай буйруса, туугандар, кандайдыр бир убакыттардан кийин, кандайдыр бир күндөрдөн кийин Алтынай энебиз дагы жанагы кече операция болуп келген Милан, Мээргүл, Шайыргүл эжекебиз, Адыл агабыз, Арзыбек бир тууганыбыз, Замир агабыздай ушул инсандардай болуп, жакшы болуп келип, колун жазып, жардам берген инсандарга дубасын берип турса, кандай гана бакыт, туугандар. Менин арзыбаган жардамым эмне болот эле деп ойлобойлу. Сиз менен биздин арзыбаган жардамыбыз менен буйруса бир адамдын өмүрү сакталат. Ишениңиздер. Буга чейин жардамды берип келгенсиздер. Миланга, Мергүлгө жана башка берки агаларыбызга дагы. Ошол бир туугандарыбыз дагы сиздердин жардамыңыздар менен мекенге аман эсен кайтып келди. Операция болуп, ден соолугун чыңап. Буйруса ушул Алтынай энебиз дагы жакшы болуп келет деген ишенимдебиз. Ошондуктан ар бирибиз, ар бир кыргыз элим бүгүнкү сооптук акцияга илешип калыңыздар. Бүгүнкү Алтынай эненин жакшы болуп кетүүсүнө себепчи болууга илешип калыңыздар, мекендештер. Аллах таалам